Исаковдун тетири ой жүгүртүүсүнө кыска жооп жазууга мажбур болуп турам. Эсиңизге түйүп алыңыз, эч бир жерде анклавга айланбайбыз, такталбаган өз оюңуздан чыгарылган маселени айтып, элдин бүйүрүн кызыктпаңыз. Жерлерибизди анклав кылып коюучу документтерди кабыл алып карап турчу биз эмеспиз. 24-27 жылдагы жана 2021 жылдагы кабыл алынган эки документ тең 39 деген номер менен кабыл алыныптыр. Муну атайлап жасаган деп жазыпсыз. Ушунча жылдан бери чоң кызматтарда жүрүп, бирок ушул жөнөкөй нерсени билбегениңиз өтө уят иш. Себеби бардык документтер катар номери менен гана кетет. Эч ким каалаган номерин кое албайт. 2021-01-05-те кабыл алынган протокол кабыл алынгандай аткарылса, эки өлкөгө тең ыңгайлуу болот жана башка бардык чыгара тилкелерин толук тактап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туура айтасыз, союз тарагандагы чыгарабызды 1 метр кыйшайтпастан сактап калуу милдетибиз. Жана ошондой болот буйруса. 1991-92 жылдары кабыл алынган катышкан бардык өлкөлөр ратификациядан өткөргөн келишимдерди аткаруу эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына дал келет деп эсептейбиз. Эч качан сиз айткан Исфара, Чорух, Аксай, Ворух жолуна эл аралык статус берилбейт. Бул айтканыңыз кыргыз элине кылган чыккынчылыгыңыз болот. 4 көчөнү сиз да бергиңиз келип турабы? Мен барымда берилбейт. Бир гана Аксай Ворух жолу протоколго ылайык эки мамлекеттин башчылары кол койгон келишимге ылайык жолдун статусу аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлушу керек экендигин бул жерде көрсөтө албаймын. Коңшулар бизге окшоп мамлекеттик комиссия түзгөн протоколдорду ачык талкуулап сырын ачып салбайт. Ошондуктан мен дагы 39 протоколдун сырын ачпоо керек деп эсептейм. Мени кээ бир нерселерди айттырууга мажбур кылып жатасыздар. Бүгүнкү күндө мамлекет бизге ишендиби? Демек биз жоопкербиз. Мамлекеттин тагдыры чек арасы менен айкалышыптыр. Саясий упай топтоого жол берилбеши керек. Комиссиянын жоюуга эч кандай негиз жок. Исаков кааласа комиссияга кошулуп алалы, иштеп берсин. Бирок далилсиз, компетентсиз сөздөрүн таратууну мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн токтотушу керек. Эгер ушунчалык эле күйүп бышып жатсаңыз, аскер адамы катары сыр сактоону негиз кылып сурасаңыз, баарына жабык иретинде жооп берүүгө даярбыз. Сиздин максатыңыз калп нерселерди коомго жайып, эптеп чек ара маселесин чечүүнү кечеңдетүү. Сизден кем эмес мекенчилдер, сизден кем эмес акылдуулар иштеп жатабыз. Жана жасаган ишибизге кыргыз элинин астында жоопкербиз. Жабык эшик артында саясатчылардын талдоочуларды чакырып маалымат берүүгө даярмын. Көп нерселерди ачык айкын жаза албадым, туура түшүнүп кечиресиздер деп ойлойм. Камчыбек Ташиев. Садыр Жапаров чоң өлкөбүздөгү көйгөйлөрдү көтөрүп, доолада жүргөн жемкорлор, ажыдаарлар менен күрөшкөн. Аларга жакпай калган үчүн бейгүнөө камашкан. Еврейлер ташып кетсин алтындарды, бизге кекиртегибизге куюп турса болду деп келишкен жемкорлор. Өз кара баштарын ойлошуп, карапайым элди такыр ойлошкон эмес. Эл жакырчылыкка кабылып, тентигени тентип, ар өлкөгө кул болуп кетишкен. Жемкорлор Кыргызстанды карыз кылып кул кылайын дегенде Аллах Таала Садыр Жапаровду сыноодон өткөрүп, элибизге ажоо кылып берип олтурат. Азыр камалып калган кээ бир блогер, саясатчы сүрөйлөр эч качан элге жерге күйбөйт. Аларга бийлик эле керек, лидерин такка отургузуш керек. Анан майлуу сүттүү креслого отуруш керек. Өзүлөрү да ошон үчүн кескин сындарды айтып, каралап келишет. Максаттары ошо бузукулардын периште боло калып жатышпайбы? Камалышса элге жерге күймүш болуп. Мына чыныгы элге күйгөн лидер Садыр Жапаров эл үчүн, жер үчүн өз башын сайган. Канча деген кыйынчылыктарды көргөн, ошондо да сынбаган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев эч качан Кыргызга зыян келтирбейт, кайра жакшылык кылбаса. Кудайга шүгүр кылалы. Ушул инсандарды башчы кылып бергенге туурабы элим? Буйруса өнүгөбүз, өсөбүз. Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттин арасына кошулат буйруса. Эльвира Амангелдиева. Адахан Мадумаровдун иши боюнча министр Казакбаев суракка чакырылды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев башкы прокуратурага суракка чакырылды. Бул тууралуу Аки пресс агенттиги өздүк булактарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Казакбаев Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча Адахан Мадумаров кол койгон протокол боюнча суракка чакырылган. Эске салсак, Руслан Казакбаев 2009 жылы Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары болуп турган. Булак медиа центр чекитке ийже. Акылбек Жапаровдун өкмөтү узак мөөнөттүү иштейт.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев министрлер кабинети алмашаары жана бийликтин жогорку бутагында кадрдык алмашуу болоору тууралуу айтылган маалыматтарды четке какты. 15 февралда тараткан билдирүүдө Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети узак мөөнөттүү болоору айтылды. Министрлер кабинетинин алдында дымактуу тапшырмалар турат. Анын ичинде өлкөнүн консолидацияланган бюджетинин ресурстук бөлүгүн 400 миллиард сомго чейин жеткирүү планын ишке ашыруу, бюджеттик тармакта иштеген кызматкерлердин эмгек акыларын жогорулатуу жана башкалар бар. Өлкөбүздүн жарандары өзгөрүүлөрдү өздөрүнүн күнүмдүк жашоосунда сезиши үчүн министрлер кабинети стабилдүү жана узак мөөнөттүү иштеши керек деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле президент Садыр Жапаров да аткаруу бийлигинин башчысы катары министрлер кабинетинин ар бир мүчөсүнүн жеке жоопкерчилигин карап чыгуу укугу бар экенин эскертилди. Булак, Марал ФМ, Чекиткей. Жамин Акималиев: чек-арага байланыштуу Мадумаров камакка алынсын деп айта албайм. Адахан Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козголуптур. Ал кол койгон протоколду жокко чыгарыш үчүн бийлик ушул жолго барууга аргасыз болдубу? Чек-арага байланыштуу Адахан Мадумаров камакка алынсын деп айта албаймын, бирок 2009-жылы кетирген кемчилиги үчүн ал тийиштүү жоопко тартылышы зарыл. Анткени себеби мындан 13 жыл мурда Коопсуздук кеңештин катчысы болуп турган кезинде стратегиялык мааниси өтө зор Төрт көчө деген чакан жерде тажиктердики деп мойнуна алып, аны Кыргызстанга ижара катары 49 жылдык мөөнөткө карызга алган. Бул кечирилгис кемчилик. Чындыгында Төрт көчө Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу тилке болуп эсептелет жана ал көчөнү жаап койгонго эч кимдин акысы жок. Мадумаров кол койгон протоколдун кесепетинен былтыр жана быйыл ок атуулар болуп, чырпыктай жигиттерибизден ажырадык. Эгер жогорку кеңеш макулдугун берип Мадумаров жоопко тартылса, анда Төрт көчөнү жок эле дегенде калыс жер катары калыбына келтирсе болот. Себеби жазага тартуу аркылуу Адахан Мадумаровдун 2009-жылы койгон колу автоматтык түрдө жокко чыгарылат. Булак, Назар Ньюс, Чекиткей. Ортого от жаккысы келгендер эл душманы. Акыркы убакта эки жакты кайраштырып калып маалымат таркатып, жогорку бийликтегилердин ымаласын бузгусу келгендер ого көбөйдү. Бир карасаң Акылбек Жапаров кетет экен, ордуна ким келет деп чыгышты. Андан эле Мадумаровдун айланасында кеп кылып, мурда туура сүйлөп жаткан айрымдар дароо тескери бурулушту. Адегенде Мадумаров жооп бериш керек дешип, анан ага каршы иш козголсо, дароо аны жактамыш болуп, кантип да болсо президентти Камчыбек Ташиевди элге жаман көрсөтүү, өз ара ымаласын бузуу, каршылык жаратуу аракети болуп жатат. Мунун артында кимдер турганы, бул кимдерге жагары белгилүү эле иш. Баягы эле бийликтен ажырап калгандар, коррупция менен камалып чыккандар, кускандар, мурдагыдай кенен чонун уурдай албай калгандар, алардын тарапкерлери башка ким болмок эле. Азыр Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликти коомду тазалап алалы, анан өлкө дүркүрөп өнүгүп кетер деген үмүт менен аракет кылышууда. Канчалаган коррупционерге иш козголду, камалды, кусушту. Кылмыш дүйнөсүнүн канча авторитеттери камалды. Дагы да куугунтукталып жатышат. Мурда элди шалпан кулагына кесме илип, алдап өздөрү байып, жыргап, куунап келаткан саясатчылардын жолу торулду. Өндүрүштө, салыкта бийликтин өзүндө реформа болуп жатат, өзгөрүп жатат. Казынабыз көбөйүп, пособия, пенсия, айлыктар жогорулады, дагы да жогорулайт, эми жакшы иштер көп болууда. Бирок тигилер жөн жатпайт экен да. Бүт нааразылар биригип, эми буларды өз ара чатакташтырып, анан бийликти улатсак деген эле максатта. Булардан кутула албай араң жүрүшөт, ал түшүнүктүү. Чек ара маселеси абдан оор иш экен. Тажикстан менен тартышып, биротоло чекит коюу аракети тынымсыз жүрүүдө, көрдүк го. Эми ошону да шылтоо кылып, бул эки жетекчини каралоо аракети тынымсыз келатат. Чынында кылгылыкты кылып, кылжып менен бууган Мадумаровду неге айтышпайт? Ошонун кол койгонун кесепетинен азыр кыйынчылык жаралып, жерибиз тигилердин колунда калганын неге ажылдап айтып чыгышпайт? Унчукпай отурушат го. Эми анын үстүнөн иш козголсо, Кыргызстанга тынчтык керек деп чуулдап чыгышты. Чыккынчылык кылган кишини жазаласа эле Кыргызстанда согуш болуп кетеби? Мыйзам адилеттиги болсо эле бейпилдигибиз бузулабы? Анда кармалган уурулардын, кускандардан кечирим сурап, бергенин кайтарып берелиби? Койгула, бизге тынчтык эле керек экен дейлиби? Аларды жазаласа болот, анан Мадумаровго келгенде болбой калабы? Деги бул Мадумаров эмне ыйыкпы, тазаруу иши жүрө берет, токтобойт. Кечээ эле эптеп кылмыш ишин кыскарттырып эркиндикке чыгып алган Абжалиев деген коррупционер алдамчылыкка шектелип кайра кармалды.
Булар 30 жыл мамлекеттин канын сорушкан, элди сорушкан паразиттер, буларды аяштын кереги жок. Эми ушуну да коргомуш болуп чыга тургандар бардыр, көрөбүз. Кыргызстан уурулардан, кылмышкерлерден, эки жүздүү саясатчы болумуштардан тазарышы керек. Күрөш токтобойт, катуу турабыз. Чындык кайда?